Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Жош полком, командный орун орун басар. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысынын биринчи орун басарынын буйругунун негизинде Кыргыз Республикасынын генералдык штабынан жана куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин башкы башкармалыгынан иш тобу түзүлүп, куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин түштүк аймагында жайгашкан бардык аскер бөлүктөрдү текшеришти. Негизги максаты түштүк аймагында жайгашкан аскер бөлүктөрдүн мобилизациялык жана күчүрмөн даярдыгын текшерүү. Ошону менен катар көйгөйлүү маселелерин чечүү. Текшерүү учурунда аскер бөлүктүн командиринин орун басарлары түзүлгөн иш топтун мүчөлөрүнө өз тармактары боюнча докладдарын беришти. Ошол боюнча иш каалар аттап Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин түштүк аймагында жайгашкан 92-843 аскер бөлүгүндө Бишкек шаарынан келген бир адамдан бир китеп долбоорунун жетекчилери тарабынан китеп тапшыруу аземи салтанаттуу түрдө лента кесүү менен өткөрүлдү. Бул иш-чарага китеп KG басма үйүнүн жетекчиси Куштарбек Кимсанов, бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүсү Исмайыл уулу Эрлан, Алай районунун китепканалар тармагынын директору Асилова Уринца жана бир адамдан бир китеп долбоорунун жаш активисттери катышты. Дээрлик Кыргызстанда 2019-жылдан тартып бүткүл аймагында бир адамдан бир китеп долбоору жүзөгө ашып келатат. Бул долбоордун негизги максаттары ошол мекенибизде китеп окууну даңазалоо, элибиздин интеллектуалдык бир руханий дарамет көтөрүүгө багытталган долбоор болчу. Ушул долбоордун 2019-жылда биз Кыргызстан китепкөй өлкө болобуз деген бир чоң миссия койгонбуз. Ал китепкөй өлкө болууда негизги биз уюштура турган иштердин баары баягы айыл жерлеринде китепканалардын ишин жандандыруу жана эски китепканалардын китеп фондусун жаңыга байытуу же жок жерлерде китепканаларды ачуу, окурмандарды көбөйтүү болчу. Мынакей ушул долбоордун алкагында китепкөй Кыргыз армиясы деген чакырык менен 2020-жылы ушу Кыргызстандын аскер бөлүгүнө китеп каналарды ачуу мерчемделген. Иш-чаранын жүрүшүндө келген коноктор 200 даана жаңы китеп тапшырды. Ал эми 92-843 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы тарабынан 100 даана китеп чогултулуп, жалпысынан 300 даана китеп 92-843 аскер бөлүгүнүн китепканасына тапшырылды. Бүгүн 92-843 аскер бөлүгүнө бир адамдан бир китеп долбоору келип, жарандардан чогултулган китептерди тапшырып кетишти. Ошол иш-чара ошол 92-843 аскер бөлүгүнүн китепканасында китептерди аз болгондугуна байланыштуу биз ушулар менен байланышып ушул иш-чараны уюштурууга пландашканбыз. Алар келип, Кыргыз элинен чогулган китептерди бүгүн тапшырышты бизге. Бул китептердин арасында негизинен болуп кыргыз тилинде экен. Кыргыз тилинде жокерлерди, кыргыз тилинде андан тышкары ушул аскер тармагында дагы китептер көп экен аябай. Мен ойлойм ушул китептерди буйруса биз жокерлердин арасында китеп окууларды уюштуруп, жокерлердин билим деңгээлин жогорулатуу, ата мекенге болгон сүйүүсүн жогорулатуу максатында дагы ал колдонобуз деген ишеничти айтып кетсем болот сиздерге. Андан сырткары өздүк курамга китеп окууга үндөгөн баяндамаларды кенен жеткирип, ынтымактуулукка, биримдүүлүккө чакырды. Бул саамалык өздүк курамды патриоттук сезимдерин жогорулатууга чоң таасир берди. Салтанаттуу иш-чаранын экинчи бөлүгүндө жокерлер тарабынан даярдалган көркөм окуу менен коштолгон чыгармалар тартууланды. Эне тилин өгөйлөп чектегендер, эне тилин элегинен өтпөгөндөр, кыргыздын өзүн чанып, сөзүн чанып, кыргызча кымыз ичип эт жегендер. Калайык айткылачы, булар кимдер? Mangkut, bu жерге келген ким эле? Я! Сага несинен сурап жатам? Бул жерге келген ким эле? Акел.
Мага жакындасаң, бул жан менин атасың. Түшүндүңбү? Oğlum Abba! Abba oğlum! Аскердик бүлүктө бүгүн аябай жакшы бир иш-чара болуп отурат. Ошол биз чогултуп келген китептерибизди алып келип ушул аскердик бүлүккө өткөрүп бердик. 200дөн ашык жаңы китептерди алып келдик. Бул китептерди чогултулуп келген эң негизги максаты ушул аскердик бүлүктө мекенге кызмат өтүп аткан солдаттардын илимине илим кошулсун, билимине билим кошулсун. Бир жылдык кызматын мамлекетке кызмат өтөө менен биргеликте жакшы бир китептерди окуп таасирдүүрөөк бир жылдык убактысын туура пайдалансын деген өңүттө ушул китепкөй кыргыз армиясы деген бир жакшы бир ураан менен ушундай китептерди алып келип отурабыз. Биздин урааныбыз мындай болду да, биз аскерге кызмат кылбасак дагы биз аскерлерге кызмат кылалы деп туруп анан ушул ишти кылып атабыз буюрса. Эгерде согуш таласында аскер кызматчысы жарадар болгон болсо, ал аскер кызматчысын лямканын жардамында алып чыгып кетебиз. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин 2020 жылга коюлган күчүрмөн планынын негизинде 36806 аскер бөлүгүнүн окуу талаасында бөлүкчөлөрдүн күчүрмөн ок атуусу өткөрүлдү. Мунун максаты бөлүкчөлөрдүн күчүрмөн даярдыгын жогорулатуу болуп саналат. 36806 аскер бөлүгүнүн 1-батальонунда кызмат өтөйм. Кызмат өтөгөнүмө 9 ай болду. Азыркы учурда окуу талаасындабыз. 36806 аскер бөлүгүнүн окуу талаасында бул жерде бөлүкчөнүн күчүрмөн ок атуусун аткаруудабыз. Бул жерде азыр аткара турган нерсебиз бөлүкчө коргонууда деген темада болот. Биздин негизги милдетибиз азыр кирип келген душмандарды талкалап жок кылуу болот. Ошондой эле душмандарды киргизбөө, көп нерсени үйрөнөт экенсиң, ата мекенге болгон сүйүү деген пайда болот экен. Мындай бөлүкчө сезимдер, кандай десем, бияка келгенде жаңы достор, жаңы нерселер пайда болуп, мындай жашооң да өзгөрөт экен, мындай. Жашоого болгон көз карашың да кичине өзгөрүп калат экен. Ата эненин да кадырын сезет экенсиң. Бул аскерге келгичекте анча мынча түшүнүктөр бар эле курал жарактар жөнүндө, бирок көп эмес. Азыркы учурда эми өзүм көтөргөн куралдын ТТХ-ларын, өзүбүздүн аскердик техникалардын БМП-2-лерди мисалы, ушулардын баардыгын үйрөнүп, эмне экен, кандай экенин билип, алдан атып көрүп, ушуларды үйрөндүк. Мен учурдан пайдаланып Жалал-Абад областынын Каракөл шаарына тургундарына, ошол жакта досторума, ата энеме салам жолдойм.